Bişkek-Oş yolu 521 çakırım Kızıl Yıldız ayılı. Canın katı jağandan sel gelip Oş-Bişkek trassa jabıldı. Jabılganda 20 minut olup kaldı. MTS gelelek только yayı hizmetkerleri bilen Road'un hizmetkerleri ellerdi alıp çıkıp şerge avtomobillarda ötkürüp tosуп turabыз. Жалал Абад облусунун жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери кыздын өмүрүн сактап калууга жардам беришти. Жана башка жаңылыктар түрмөгү. Видеого лайк басып, соңку кабар каналыбызга каттала кетиңиз, анткени бул сиздин каналыңыз. Ассалому алейкум, мусапырда эмгектенип жүргөн мекендештерим. Сиздерге Москва шаарынан кайрылып жатабыз. Бардык документтерди жасайбыз. ННН, СНИЛС, медкнижка, перевод, паспорт, ТМС, трудовой договор, детский полис, регистрация 3 айга квартирага коюп беребиз, регистрация 9 айга квартирага коюп беребиз, базасын 1 ай сайын текшерип беребиз. Биздин WhatsApp связь номерлерибизге +7 936 144 40 73 номерине кайрылсаңыздар болот. Бир күн мурун Москва облусунда бүтүндүү яхта клубу күйүп, 2 яхта жана 10 кайык талкаланган. Кырсык кокустан жаралган, бирок өрт атайын коюлушу мүмкүн деген да версия пайда болууда. Кемелер жайгашкан ангардын ээси өрт чыгаар алдында аты аталбаган адамдар менен кандайдыр бир чыр-чатактар болгонун айткан. Ошондо яхта клубунун кызматкерлери шектүү бейтаныш адамдарды көрүп, дароо өрт жайылып баштаганын байкашкан. Буун капчыгайында сел жүрдү. Буун капчыгайында жолду каптаган кыян жүрүп жатканын ырчы Сыймык Бешекеев социалдык баракчасы аркылуу видео менен бөлүштү. Ысык көлгө жолго чыккан жүргүнчүлөр буун капчыгайында кыян жүрүүдө. Баягы 2 жыл мурунку ордунан мечиттин жанынан түшүптүр дагы. Жолго чыккандар абайлаңыздар. Асфальт жолдун 2 тарабынан тең суу топтолууда. Поезд жолго зыян кылса керек. Жолдо поезд вагондору менен токтоп турат. Кудай сактасын, бөөдө кырсыктан сырткары кылсын деп жазган ырчы. Сауд Арабияда ажылык учурунда каза тапкандардын саны 1000ге жетти. Сауд Арабияда ажылык учурунда каза тапкандардын саны 1000ге жетти. Франция пресс маалымдагандай, адамдардын көз жумушуна күндүн катуу ысышы себеп болууда. Меккедеги абанын температурасы дээрлик 52 градуска чейин жогорулады. Күн мурун Меккеде жүргөн россиялык 3 зыяратчы каза болгондугу айтылган. Алар ден соолугуна жана жаш курагына байланыштуу көз жумган. Каза тапкандардын сөөктөрү Меккеде жерге берилет. Эске салсак, буга чейин каза тапкандардын 323-ü Египеттен жараны, 11-и ирандык зыяратчы экендиги кабарланган. Алай районунда сел жүрүп, Ош-Сарыташ Эркечтам жолу жабылды. Ош облусунун Алай районунда бүгүн 21 июнда катуу жааган жамгырдан улам сел жүрдү. Транспорт министрлиги селден улам Ош-Сарыташ Эркечтам мына жолу жабылганын маалымдайт. Учурда жол тейлөө ишканасынын кызматкерлери жана атайын техникалар жолду тазалоо иштерин жүргүзүүдө. Mına jol jabılıp kaldı. Ben kişi biliyorlar. Ya çek ola.